Азыр биз Ош Баткен Исфана жолунда турабыз. Ал эми бул жолду кесип өткөн жол тажик тараптын жолу, ошондуктан ал жерде тажик тараптын 50 адамы кесип өткөн жолду тосуп турушат. Кыргыз-тажик жаңжал чыккан Баткендин Аксай айылындагы кырдаал салыштырмалуу басаңдаганы менен толук жөнгө салына элек. 2 күндөн бери Ош Баткен Исфана жолунун Көкташ айылынан өткөн бөлүгүн тажик тургундары тосуп турат. Кыргыз тараптагы Аксай айылы аркылуу өтүүчү Тажикстандын Варух анклавына барчу жолду ача элек. Тажиктер пони ана көрүп турасыңар, гран шан келип эле болот. Кече түнү биз мына жерде бир Чүрдөбө деген жер бар. Ошол жерде турдук. Тажиктардын военныйлары полный көзүбүз менен көрдүк, пулеметтер менен чыгып алып, биздин айылды шундай түнү менен кыргыздын бир дөбөсүдө карап турду. Жаңжал башталгандан ушул убакка чейин кыргыз тараптан 3 адам жабыркаган. Бири жаңжал чыккан күнү таш бараңдан жабыркаса, калган экөө 14-мартта чек арада атылган октон жаракат алган. Алардын бири милиция кызматкери. Жабыркагандар Баткен облустук ооруканасында. Бир жаран кайрылган 13 күнү. Алган жаратыдан областтык ооруканага түшүп, биз дарыгерлер тарабынан чукул операция жасалып, азыркы күндө реанимация бөлүмүндө жатат. Абалы оор, бирок туруктуу. Ошол эле бүгүнкү күндө экинчи жараныбыз кайрылган. 30 жаштагы ошол эле Актатайдын тургуну кайрылган. Ал дагы ошол жаракат алып кайрылган, октон жаракат алып кайрылган. Анын дагы абалы туруктуу. Тажик тараптан 2 адам өлүп, бир нече киши жарадар болгонун Тажикстандын маалымат каражаттары кабарлашууда. Бирок Кыргызстандын чек ара кызматы коңш өлкөдө киши өлгөнү боюнча расмий билдире элек. Азыр эки тараптын чек арачылары чыр чыккан аймакты тыкыр көзөмөлдөөдө. Баткендин Аксай айылындагы кыргыз-тажик чегинде эки тараптуу чыр-чатак 14-март күнү чыккан. Чек аралаш айылдагы тургундар бири-бирине таш ыргытып, Тажикстан тараптан биринчи ок чыкканын аксайлыктар айтышат. Абал 14-мартта кечке жуук саат 16:30 чамасында кайра курчуп ок атылган. Сырдын башы Аксай тамдык жолунан башталды десек болот да. Ошол жерде биздин бир-эки техникалар иштеп жаткан. Бирок ошого карабастан Кыргызстандын территориясына алеги чегиге тажиктер барып туруп алеги жерди өздөрү баштаган. Чыр Варух анклавынан айланып өтчү Аксай тамдык жолунун курулушу башталганда чыккан. Жолду кыргыз тараптан трактор келип сүрдүрүп баштаганда тажик жарандары токтотууну талап кылышкан. Андан соң эки тараптуу жаңжал пайда болгон. Негизи ал жол аркылуу аксайлыктар жайлоого катташмак. Учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Биринчи жаш балдарды өтө урат. Экинчи малдарды керек болсо коргонго киргизип алып бербей коет. Издеп бара албайсың кечке коргон. Окуя болгон жерге вице-премьер-министр Жеңиш Разаков келип, болуп жаткан абалды курчуткан кызыкчылыктар бар экенин айтты. Албетте, бу жерде чагымчылык күчтөр бар. Ошолорго алдырбагыла элдин тынчтыгы, тажик менен кыргыз элдин мындай ынтымагын бекемдеге аракетти жасайлык деп аз жыйында өткөрдүк. 15-март күнү вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Иброхимдин жетекчилиги алдында эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Анда эки тараптын биргелешкен тергөө тобу түзүлмөй болду. Эми ал топ калкты тынчтандырып, жабыркагандар боюнча тиешелүү корутунду чыгарат. Ушул эки мамлекеттин ортосунда бир ведомстволук комиссия түзүп туруп, ар бир маселени талкуулап чыгабыз. Ошого карата жыйынтык болот. Жаңжал чыккан аймакта азыр абал тынч, бирок эл дагы деле топтолуп турушат. Азырынча жабылган жолдор ачыла элек. Бүгүн 15-мартта Аксай айылынын тургундары менен Жогорку кеңештин депутаттары жолукту. Жергиликтүү калк чек араны тез убакытта тикен зым менен тосуп, демаркация иштерин жүргүзүүнү сунуштады. Бардыгыбыздын ниетибиз, оюбуз бир. Şu birlikte oturganların dile oyu. Bardık kölden, narından, talastan. Bardығы biz uçup atsak, azık düşüp atsak, tuğanlarga salam aytıklar. Biz altında turabız, korkmasın, hiç kaçan yolda kalbayık. Şu için
биргеликте сабырдуулук менен азыр Баткендеги узундугу 25 чакырым Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу 2013-жылы башталып, бирок тажик тараптын каршылыгынан улам 2014-жылы 3 жолу үзгүлдүккө учураган. Кетти, мына турат губернатор бир ооз сураган жок. Жеңиш Розаков экөө охранасы менен кояндой заставанын ичинде жүрөт. Кудайга жалынгандай жалынсам чыкпады. Керекти бизге ушундай губернатор. Керек эмес. Тажик бийлиги башында бул жолдун курулушуна макул болуп, бирок кийин Кыргызстан бул үчүн Варух анклавына Тажикстан менен туташтырган жол курууга уруксат бериш керек деген шарт койгон. Бирок кыргыз тарап аны четке каккан. Ажибай Пайздин уулу, Кудайберди Дыканов, ТМЖ жаңылыктары.